Оразада садака кылсакпы деди келе, туугандарыбыз бар, өтө жакшы эмес, өтө жаман эмес абалда турушат, бирок кыйналып атабыз деп көп айтышат. Балдары чоң, бирок иштешпейт. Иштегилери келбейт. Колдорунда акчасы болгондо ар кандай таттууларды алышып, күнүмдүк нерсеге көп коротуп коюшат. Садака кылалы десек, эним өздөрү иштебейт. Биз күнөөлүү эмеспиз да деп жатат. Суроо: бир тууганга биринчи орунда жардам бериш керек деп бергенибиз жакшыбы же башкаларга бергенибиз туурабы? Негизи көпчүлүк адамдар Рамазан айы берешендүүлүктүн, бири-бирине бир жардам бере турган ай деп айтылгандарды угуп алгандагы жакшылык иштердин баарысыны Рамазан айына жылдырып кое беришет да. Мен айтат элем, Рамазан айына жылдырып койгонуңуз жакшы эмес, жакшы иштерди. Анткени жакшылык иштер эч качан жерде калбайт. Башка айда кылынган болсо деле адамдын ниетине, ыхласына жараша сооп таба берет. Анткени адам баласы дайыма жакшылык иштерди кылганга буйрулганбыз, ал бир күнгө байланбаган. Анан Рамазан айына жетебизби, жетпейбизби Кудай билет. Элестетип көрүңүз, азыр Рамазан айы бүтүп, Шавал айында турган болсок, Рамазан айы бүткөндө мисалы бир жума болду дейлик. Анан жакшылык иштерди кайра Рамазанга жылдырыбыз керекпи? Бул туура эмес маселе. Жакшылык иштерди кайсыл күнү, кандай жерде, кандай убакытта болбосун, дайыма кылганга буйрулганбыз. Эгерде зекетти мисалы туура жылына бир күндү белгилеп, анан ошол бир Рамазанга туш келип калган болсо мейли эле. Бирок андан башка иштерди Рамазан айына байлаган жакшы эмес болуп калат. Анан жардамды, садаканы, зекеттин акчасыны биринчи жакындарга берген жакшы деп айтылат. Анткени биринчи милдетинен кутулат, экинчи баягы силатур рахим деп айтып коебуз. Тууганчылык мамилени бекемдеп, ага амал кылгандыктан ага да кошумча сооп табат. Ошон үчүн жакындарыңыздын да бир көңүлүн таба тургандай орду менен ошону бергенде бир иштебей жалкоолук кылып үйдө олтуруп калбай тургандай кылып жолун таап бергениңиздер жакшы болот деп айтат элек. Башкаларга берген болсоңуз деле ал жардам болуп кете берет, бирок жакындарыңыздан баштаганыңыз жакшы болот. Эгерде шарты ошол берген акчаңыз бир жакшылык жака иштетилген болсо. Кээде бир адамдар болот, жакындары дайыма туура эмес жолдорду басып жүрөт дагы. Кээде жардам деп берген болсоңуз, ал акчаны алгандан кийин кайра күнөөгө, жаман иштерге салып коюусу мүмкүн да, коротуп коюусу мүмкүн. Негизи милдетиңизден кутула берет элеңиз, бирок соонан кемип калат. Анткени пайгамбарыбыздан ушундай бир кабар бар: ла яакул мин таамик илля тақи. Тамагыңды таквадар, диндар адам гана жесин деген кабарлар бар. Ошон үчүн дайыма таквадар адамдардын колуна карматканыңыз жакшы болот эле деп айтабыз. Ассаламу алейкум. Интернетте кусул алууда ниет кылбаса, жунуп абалда болот. Кусулу өтпөйт деп жүрөт. Бизде Ханафи мазхабта ниет шартпы дейт. Ханафи мазхабта мейли кусул болгон болсун, ал дегени баягы жуунуу керек боло турган иштери болот. Үй бүлөлүү кишилер мисалы үй бүлөсү менен жакындык кылды, же аял кишилер төрөттөн кийинки келчү кандан таза болду, же ай сайын келип тура турган айыз кандан таза болду. Булардан кийин жуунуу керек болуп калат эле. Ошону гусул деп айтабыз. Эми жуунууда, бул гусулду алууда ниет шарт эмес. Ниет кылбастан туруп эле жуунуп койгон болсо жарай берет, гусулга өтө берет. Анткени Аллах Таала даратты, гусулду айтып жаткан учурда, дарат алгыла, жуун кыла деп айтып жаткан учурда ниетти шарт кылбаган. Алымдар айтат, Кудай Таала шарт кылбаган нерсени кантип биз шарт деп кошуп коебуз дейт. Хадис келип атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпады беле? Эгерде ниет болбосо, анда дарат болбой калат деп. Аны каяка алып барабыз? Хадиске өзүнүн өкүмүн, өзүнүн ордун беребиз дейт. Ошондо аят менен жууну парыз болуп калат дагы, ниет болбосо деле. Хадисти биз сүннөткө алып барабыз. Ошондо жуунууда ниет
парыз эмес. Парызы сууну дене мүчөлөрүнө бир жолу жеткирип койгон болсо кусул өтө берет. Даратта дагы ошондой. Кайсы жерде жуу керек болсо, ошол жерге сууну жеткирип кое турган болсо, дарат болуп кала берет. А сүннөтү кандай? Ниет кылып коюу. Кусулга дагы, даратка дагы. Анан бизде башка мазхабтагылардан дагы ханафилерге айтылган сындар бар. Эмне үчүн силер ниет парыз эмес деп айтасыңар? Анткени хадисте пайгамбарыбыз айтпады беле деди деп айтышат. Аларга кыскача жооп бердик. Анан бир акылый далилден дагы бирөөн келтирип айтышат алымдар. Мисалы Шархул Уқаяда келет. Элестетип көрүңүз дейт. Намазда дененин таза болуусу бул Ал-Имам Аш-Шафииге рахимахулла таала айтылган жооп. Намазда дененин таза болуусу эмне деп суроо берет. Дегенде алар айтат, парыз шарттарынан, ооба. А кийимчи, авраттын жабык болуусучу, бул дагы шарттарынан. Түшүнүктүү. Эми кийимди жууп жаткан учурда бир киши ушул кийим менен намаз окуйм деп ниет кылбаса деле, кийим таза болуп кала береби? Ооба, таза болот. Кийин ошол кийимди ниет кылбастан туруп эле кийип намаз окуган болсо боло береби? Ооба, боло берет. Кезалик гусул деле, дарат деле ушундай дейт. Адамдын денеси таза болуусу шарт эле намазда. Эми гусул алганда ниет кылбаса деле денеси таза болуп кала берет. Дарат алганда деле ниет кылбаса деле даратта жуулчу мүчөлөрү таза болуп кала берет. Анткени суунун өзү ал-мутаххир дейт.